Салам достор. Менин чачымдагы роза гүлдөр силерге жагып атабы? Силер да ушуну токуңар келип жатабы? Анда эмесе мени менен бирге үйрөнөлү. Бул анткени эң оңой. Кеттик анда. Бизге эмне керек? Бизге мындай жип керек. Жана 1,5 мм болгон мына швигеси керек. Жипти алабыз. Өткөн видео сабагыбызда үйрөткөндөй эле 40 ушундай илмектерди жасайбыз. Өткөн сабакта үйрөткөнбүз. Эгер билбесеңер, кайра ылдый видеолорду карап издесеңер, тапсаңар болот достор. Ошондой кылып 40ты жаса алабыз достор. Андан ашык кылсаңар дагы болот. Розаңар чоң болот. Ушинтип билип кете бересиңер. Колуңардын үстүндө турган жип бир жолу илебиз дагы. Ине шебегеден бирди илесиңер. Шебектен 4-түнчү турган жипке илип кайра алып чыгып, 3 жип болду. Кайра колуңарда турган жипти алып, экинчисинен чыгарып, 2 болду. Кайра бирди алып чыгып, мынтип чогуу кыла аласыңар. Анан ар бирөөсүнөн чогултуп кете бересиңер. Бирди илдиңер, кайра бардыңар, кайра чыгарып, кайра бирди илебиз, бияка келебиз, 3 болот. Бирөө экөөнөн бирди чыгарабыз, кайра экөөнөн бирди чыгарабыз. Кайра бирди илебиз, бияка келебиз, 3 болот. Экөөнөн бирди чыгарабыз. Ой. Чыгардык. Мындай чыгардык. Кайра. Мындай. Моментип кете бересиңер достор. Ошондо мындай узун пайда болот. Аны биз бир жерге чогултуп алабыз. Дагы жанакындай эле бир колуңарга илесиңер дагы. Мынтип илебиз. Бактан чыгарып алайын. 3 дөйдө чыгарабыз. Анан кайра эле мындай кылып туруп, мынакта бир ачык бар, анын ичине киргизебиз. 3 болду. Кайра алып чыгабыз, бирөөсүнөн чыгарабыз. Ошентип бир жерге 5 жолу киргизип алып чыгабыз. 1, экинчиси болот да. Ой, подожди. Так. 1 мына. Кайра 2. 3 4 5 жолу киргиздик. Эмкисине болсо мынтип бияктан илбейбиз, жөн эле киребиз, кайра алабыз, тыкысыраак кылып тартабыз. Анткени бул розанын ылдый өйдө түшүшү болот. Анан кайра эле 5 жолу биринчи бияктан илип алабыз колубуздан. Экинчисине кайра киргизебиз. Ошондо ар дайым монтип чыгарганда 3 болуш керек. 1, 2, 3. Кайра колуңардан алып, экөөсүнөн алып чыгасыңар. Кайра 2 болуп калды. Кайра колуңардан алып чыгып мындайсыңар. Кайра аласыңар, киресиңер. 3 болду. Деп 3, 5 жолу кайталайсыңар. Кайра 4 5. Мына ошондо мынтип кирип чыгып болуш керек достор. Ошондо акырында чечип көрсөтөйүн.
Мына. Ошентип акырына чейин ылдый болуп, силерде момундай узун нерсе пайда болот. Аны болсо жөн эле мынтип бурап, роза гүлүнө окшоштуруп, бурап тегип коесуңар достор. Болду, анан каалаган кийимиңерге тагасыңарбы, чачыңарга жакшынакай кылып тага аласыңарбы, каалаганыңарды кылып жакындарыңарды кубансаңар болот достор. Кийинки чоң энем үйрөттү рубрикасында көрүшкөнчө сак саламатта тургула достор.